Илим жана зикир. Илим 31. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Кунт коюп уккула. Бүт дүйнө жана андагы нерселердин баары үчөөнөн башкасы наалатка, каргышка калган. Башкача айтканда, Алланын ырайымынан ажыраган. Алар үчөө Алланы зикир кылуу, эстөө, Аллага жакындата турган амалдардын баары дин илимин үйрөткөн же үйрөнгөн. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Кунт коюп уккула. Бүт дүйнө жана андагы нерселердин баары үчөөнөн башкасы наалатка, каргышка калган. Башкача айтканда, Алланын ырайымынан ажыраган. Алар үчөө Алланы зикир кылуу, эстөө, Аллага жакындата турган амалдардын баары дин илимин үйрөткөн же үйрөнгөн. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтып жатканын уктум. Кунт коюп уккула. Бүт дүйнө жана андагы нерселердин баары үчөөнөн башкасы наалатка, каргышка калган. Башкача айтканда, Алланын ырайымынан ажыраган. Алар үчөө Алланы зикир кылуу, эстөө, Аллага жакындата турган амалдардын баары дин илимин үйрөткөн же үйрөнгөн. Тирмизи.